Аудиокитеп Дасторкон четиндеги университет. Гапар Мадаминов. Үй бүлөдө ата-эненин балдар менен дасторкон четинде өтүүчү тарбиялык сухбаттары. Киришүү. Урматтуу окурмандар, Дасторкон четиндеги университет китебин жазуу 20 жылдан ашуун убакыт менин оюмда жүрдү. Анын ушкай маалыматтары ата-энелер сиздер үчүн китебинде программа тезис түрүндө берилген. Эми шарты келип, элдин бала тарбиясына кызыгуусу көбөйгөнү үчүн бул ишке кириштим. Дасторкон четиндеги университет же аңгеме сабак бул өзү өтө жугумдуу болот. Тарыхыбызды эске алсак, эзелтен ата-бабаларыбыз үйдө, кыштын узак түндөрүндө, жайлоодо арчанын саясында, суунун боюнда акындарды, жумукчуларды, нуткалуу карыяларды угуп, дасторкон четинде өзүнчө бир аңгеме кеп куруп, балдарды мыкты тарбиялап келишкен. Ал кезде алар балдар бакчасы, мектеп, ал эмес университеттин дагы кайсы бир даражада тарбиялык ролун аткарган десек болот. Бирок азыр техника, технология заманында телевизор, интернет аркылуу маалыматтарды алып, дасторкон четинде жугумдуу тарбиялаган аңгеме, баарлашуулар унутулуп бара жаткансыйт. Ошол үчүн бул жерде ар бир үй бүлө, ата-энелер ушул китеп менен таанышуу аркылуу кайрадан балдарыбызды тарбиялоодо дасторкон четиндеги сухбатты, дасторкон четиндеги университетти пайдаланууну баштасак деп турабыз. Аталган китепте негизинен 22 тема болуп, ар бири дасторкон четиндеги сухбаттын бир багытына арналат. Ал темалар менен ата-энелер алдын ала таанышып чыгып, ошого даярданып өтүшсө болот. Бул колдонмо китеп ата-энелерге жардамчы катары Кыргыздын ар бир үй бүлөсүндө болуп, ар дайым окуп, пайдалана турган китеп болот деп ойлойм. Бул китептен өзүн-өзү тейлөө, үй чарба жумуштарына катышуу, конок күтүү, үй бүлө мүчөлөрү менен болгон мамиле адеби, адеп-ахлак, ыйман, Кудайга ишенүү, ата-бабалар тарыхы, өнөр үйрөнүү, билим үйрөнүү, мектеп, окуу жай, устатты туура тандоо жана аларга болгон мамиле, кесип тандоо, билимдүү, өнөрлүү, тарбиялуу, кесипкөй болууда китептин ролу. Турмуш, табигаттын китебинен үйрөнүү, эл журтка, мекенге кызмат кылуу, урмат сыйды, амал кызматты, байлыкты көтөрө билүү, уул кызды үй бүлөлүү болууга тарбиялоо тууралуу жана башка көптөгөн ар бир үй бүлөгө зарыл болгон темалар менен тааныша аласыздар. Урматтуу ата-энелер, бул китепте 20 теманын ар бирине эң зарыл болгон кыскача маалыматтарды чакан кылып, тезис формасында анча-мынча икаялар, макал-лакаптар, учкул сөздөр менен, эң башкысы, ошол темалардын концептуалдык идеясын план негизинде бердим. Алар менен таанышып, окуп чыккандан кийин өзүңүздөр кошумча маалыматтарды кошуп, үй бүлөдө эң жакшы аңгеме сабак өтөсүздөр деп ойлоймун. Дасторкон четиндеги университет үй бүлө мүчөлөрүн тарбиялап эле калбастан, аларды ынтымакка, ыйман-ынсапка, биримдикке чакырат жана ошол аркылуу Кыргыз мамлекетинин ички бекемдигин сактап, ар бир үй бүлөдөн Кыргызстанга ак ниет инсандарды тарбиялап чыгарууга чоң салым кошот. Үй бүлөдө балдардын билимдүү, таалим-тарбиялуу, ыйман-ынсаптуу болуп өсүшүнө жардам берүү менен биргеликте ата-энени балдарына бириктирип жакындатат. Өзгөчө ар бир үй бүлөнүн тарыхы, өткөн бабалардын баяны жети ата менен эле чектелбестен мен жаңылык киргиземин. Жети эненин да тарыхын балдарга баяндап айтып берүү өтө кызыктуу болот деп ойлоймун. Мында ата-энелердин балдарга айтуучу кыскача баяндарын эле бердим. Ал эми сухбат, суроо-жооп, талкуу менен жүргүзүлөт. Ошол үчүн, урматтуу ата-энелер, ар бир баяндын акырында тема боюнча суроо-жооп кылып, талкуулап, жыйынтыктасаңыздар жакшы жана таасирдүү болот. Менин Дасторкон четиндеги университет сабак лекцияларымды басмага даярдашкан Салтанат Бейшеновага жана маалыматтарды чогултуп, системалаштырууга жардам берген Мыскал Кудайбердиевага терең ыраазычылыгымды билдирем.
Бул Дасторкон четиндеги университеттин сухбат сабактары сиздерге жугумдуу болсун. Үй бүлөңүздөр тынч, аман болуп, балдарыңыздар өмүрлүү, бактылуу болсун. Эсен болуңуздар. Сиздерге тынчтык, аманчылык, жакшылык каалайм. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, педагогика илимдеринин кандидаты Гапар Мадаминов. Сухбат. Өзүн өзү тейлөө жөнүндө. Ата-энелер сиздер үчүн китебинин 154 бетинде ата-энелер үй бүлөдө балдары менен алып баруучу тарбиялык аңгеме, сабак, иш-чараларынын 22 план программасы бар. Суроолор боюнча ошол темаларды кыскача түшүндүрүп баяндап беремин. Ата-энелердин үй бүлөдө балдары менен биргеликте аңгеме куруп, пикир алышууда сиздерге сөзсүз түрдө жардамга келүүчү темалар жөнүндө маалымат алуу менен гана чектелбестен, Дасторкон четинде ушул программадагы темалар жөнүндө пикирлешсек, балдарыбыз келечекте мыкты инсан болот деген ишеничтемин. Анда эмесе, урматтуу ата-энелер, көңүл буруңуздар. Программадагы эң биринчи тема өзүн өзү тейлөө жөнүндө. Демек, Дасторкон четинде олтурганда балдар менен баарлашып жатып, өзүн өзү тейлөө жөнүндө түшүнүк берүүбүз зарыл. Анын ичинен төмөнкүлөргө токтолобуз. Өзүн өзү тейлөө жөнүндө. Дене боюн таза сактоо, жарашыктуу кийинүү, туура тамактануу, дене тарбиясы, спорт жана башкалар жөнүндө. Мунун ар бирине кыскача токтолуп өтөлү. Ата-энелер үй бүлөдө балдардын тарбиясына көңүл буруп, убакыт бөлүп киришсе, ошондо балдары жаш кезинен ар тараптан төпкелишкен адам болуп чоңоюшат. Балдар менен баарлашканда дене боюн таза сактоо жөнүндө кененирээк айтып берүү. Дене боюн таза сактоо жөнүндө. Дасторкон четинде дене боюн таза сактоо жөнүндө сүйлөшүү. Мисалы, жумасына 1-2 жолу тырмагын алуу, ич кийимдерин күнүгө алмаштыруу, башын бир жумада 2 жолу жуу жана башкаларды айта жүрүүбүз зарыл. Тазалык бул адептүүлүк. Адептүү бала ар убакта өз дене боюн таза алып жүрөт. Таза жерлерди басып, кийимдерин кир кылбай, ар убакта самын колдонуп, өзүнүн тиш щеткасы, сүлгүсү, жүз арчуусу жана башкалары болуусу керектигин айтуу. Колу, бутунун тырмактарын алып, чачтарын ар убакта тартипке келтирип туруу жөнүндө да ата-эне үйдөн айтып туруусу керек. Жарашыктуу кийинүү дагы өзүнчө чоң маданият. Моданы куугандан алыс болуп, өзүнүн болгон кийимин таза, тыкан, жарашыктуу кийинүүгө жаштайынан үйрөтүү. Жумушчу кийимдери өзүнчө болгону жакшы. Мисалы, талаа иштерине барганда, мал жайгарууда жана башка убакта. Туура тамактануу жөнүндө учкай кеп. Акыл эс жактан өнүгүү үчүн тамак ашка көңүл буруу зарыл. Эртең менен балдарга ботко, каша берүүнү балдар дарыгерлери да көп айтып келишет. Себеби гречка, күрүч жана башкалардан жасалган дан азыктары балдарга энергия берет. Витаминдүү тамактарды жегенге тарбиялоо. Ашыкча тамактануудан сак болууга үйрөтүү. Адам курсагын ашыкча тойгузгандан жаманыраак идишти толтурган жок. Адам баласына ачкачылыкты кетирген денесин тургузганчалык тамак жетет. Эгерде андан ашырууга муктаж болсо, анда анын 1/3 тамагына, 1/3 суусундугуна, 1/3 дем алуусуна болсун. Хадис. Ошол эле учурда зыяндуу азыктар тууралуу да балдарга айта жүрүүбүз зарыл. Мисалы, газдалган суусундуктар, тез даяр болуучу тамактар, булар өтө зыян экенин дарыгерлер да айтып келишүүдө. Балдарды толуп кетүүгө жана ар кандай ооруну пайда кылуу коркунучу бар экенин түшүндүрүп, үйдөн Дасторкон четинде баарлашып, талкуу кылышыбыз керек. Туура эмес тамактануудан улам балдарда тиш, тамак, ич, көз оорулары пайда болуусу мүмкүн. Ошондой эле витаминдүү тамактарды жебесе да балдардын акыл эсинин, дене боюнун өсүүсүндө кемчилик болушу ыктымал. Жасалма тамак аштардын ордуна өзүбүздөн Кыргызстандан эле өндүрүлүп чыккан витаминдүү мөмө жемиштерди, корготулган жемиштерди жеш керектиги алма, өрүк, алча, шабдалы, кактан компот ичүү ден соолукка пайдалуу. Аң сезимин өстүрүүгө, эс тутумунда жакшыртууга мөмө жемиштер өтө пайдалуу экенин балдарыбызга баса белгилеп айта жүрөлү. Ошону менен катар эле өз убактында тамактануу, аз-аздан жана тез-тез калориялуу азыктануу ден соолукка
пайдалуу экенин да балдарга жаштайынан айтып үйрөтүп баруу зарыл. Дене тарбия спорт жөнүндө. Чындыгында баланын акыл эси, адеби жөндөмдүүлүгү, адамдык асыл сапаттары алгач анын ден соолугуна толук көз каранды болот. Дайыма өз убагында калориялуу тамактанып, дене тарбиялык көнүгүүлөрдү жасап турса, спортту сүйүп, спорт менен дос болуп, ден соолугун ар дайым чыңдап туруусу жөнүндө да үй бүлөдө түшүндүрүү иштери болуп туруусу керек экенин ата-энелер айта жүрүүсү зарыл. Табият коюнундагы кыймылдуу оюндар балдардын ден соолугунун кепили экендигин унутпаңыз. Жыйынтыктоо. Ар бир үй бүлөнүн өзүнүн баалуулуктары болот. Ошол баалуулуктарга дагы эрежелерди балдар менен биргеликте киргизип, ошол эрежелердин негизинде да дасторкон четинде баарлашып, талкуулап турсаңыздар, үй бүлөңүздөр бекем жана ынтымактуу болот. Мисалы, адамгерчилик, марттык, ынтымак, адилеттүүлүк жана башкалар. Бакытты талаадан эмес, баладан изде демекчи, урматтуу ата-энелер, балдарды түшүнүп, сырдашы болуңуздар, чектен чыкпай. Экинчи сухбат. Үй чарба жумуштарына катыштыруу, кол кабыш кылуу жөнүндө. Эгер болсо адамда акыл парасат, эч убакта анын иши калбайт арасат. Ой гүллөрү. Бөлмө короолорду жыйноо, таза сактоо, эгин эгип жемиш бактарды гүл өстүрүп, кам көрүү, мал жаныбарларды багуу, өстүрүү, үйдөгү кызмат көрсөтүүчү техникаларды пайдалануу, тейлөө. Бул иштерди аткарууда коопсуздук эрежеси, өрт, суу, ток жөнүндө. Үй бүлөгө киреше алып келүүчү башка иштер жөнүндө. Бөлмө короолорду жыйноо, таза сактоо. Ар бир бала, кыз бөлмөлөрдүн, короолордун тазалыгына, ар бир буюмдун өз ордунда болуусун иреттүү, таза, тыккан, жыйналып, турмушуна көзөмөл жүргүзүп, карап туруусу керектигин балдарга да сездирүү. Кыргызда эң жакшы сөз бар эмеспи? Кылганың мен үчүн болсо да, үйрөнгөнүң өзүң үчүн дегендей, келечекте ар бир кылган ишиңер өзүңөргө пайда деп, турмушта кереги тиерин түшүндүрүүбүз абзел. Эгин эгип, жемиш бактарды гүл өстүрүп, кам көрүү. Айрыкча айыл жергесиндеги уул кыздар турмушка чыйрак, эмгекчил, мээнеткеч болушат. Бирок шаар жергесиндеги балдар ак кол болуп калат деген түшүнүк бар. Каникул учурунда сөзсүз балдарды чоң ата, таяталарынын үйүнө жиберип, айылдын таза абасына, салкын желине суктандырып, айыл турмушу менен тааныштырып, табигаттын сулуулугу менен кошо эгин талаа иштери менен да аралашып, короодогу, талаадагы жер жемиш, өсүмдүктөрдү карап, чөбүн отоо менен эмгекчил, мээнеткеч болууга тарбиялашыбыз керек. Мээнетин катуу болсо, тапканың таттуу болот дегендей, иштермандыкты, эмгекти сүйдүрүүбүз зарыл. Ошону менен бирге жалкоолуктан да арылууга тарбияланышат. Мал жаныбарларды багуу, өстүрүү, мал жайгаруу, астын тазалоо, чөп салуу жана башка иштерге балдарды аралаштыруу, жумшоо менен малга жакын болууга, боорукерликке тарбиялай алабыз. Үйдөгү кызмат көрсөтүүчү техникаларды пайдалануу, тейлөө, үйдөгү үй жумуштарын аткарууда жумушту жеңилдетүүчү техникаларды балдарды кичинекей сезип, тогурат, кармаба дегенден көрө ошолорду пайдаланууну үй бүлө мүчөлөрүнүн улуулары, ата-энелер үйдө болгон кезде балдарга колдонууну үйрөтүп коюубуз зарыл. Себеби кандайдыр бир себептер менен ата-эне үйдө болбой калган кездерде балдар кызмат көрсөтүүчү техникаларды колдонуп көрөлү деп кызыгуу менен иштетип көрүп, бузуп алуулары же болбосо башка бир себептер менен кандайдыр бир кырсыкка да учурап калышы мүмкүн. Ошондуктан балдарга колдонуу жолдорун кошо жардамдашууга үйрөтүп, тарбиялаганыбыз оң деп ойлоймун. Бул иштерди аткарууда коопсуздук эрежеси, өрт, суу, ток жөнүндө. Коопсуздук эрежелери тууралуу балдарга түшүндүрө жүрүүбүз керек. Мисалы, токко туташтырылуучу, кызмат көрсөтүүчү техникалардан өрт чыгып кетүү коркунучу бар. Ошондой эле розеткалардын ачык жерлери болсо, андан да этият болуу керектигин түшүндүрүү, тогуруп кетүүсү мүмкүн жана башка техникалык коопсуздук эрежелерин сактоо жөнүндө айтуубуз керек. Үй бүлөгө киреше алып келүүчү башка иштер жөнүндө. Ата-энеге жардам берүүдө балдар да үй бүлөлүк бюджетке өз салымдарын кошуп жардамдашса болот.
Мисалы, кээ бир уул кыздарыбыз кол өнөрчүлүк иштерин абдан жакшы өздөштүрүп алгандар бар. Колдон жасалган, тигилген буюмдарын сатышып жардам кылса болот. Андан тышкары ден соолугуна зыян келбөөчү жеңил иштерди аткарып, үйгө киреше алып келүүчү иштерди жасап, балдар өзүнө керектелүүчү окуу куралдарын жана башка буюмдарды өздөрү алып, ата-энеге жардамлашса эң жакшы болот. Балдардын жаш курагына жараша үй иштерине кол кабыш кылуусу. 2 жаш. Жеңил буюмдарды алып келгенге, кармап турганга, жайына коюп койгонго буйруңуз. 3 жаш. Оюнчуктарды жыйнаганга, тамак жеп бүткөн идишин дасторконун алып, ашканага алып барганга, сырткы кийимдерин чечкенге үйрөнүш керек. 4 жаш. Дасторконго тамак ашты алып келгенге, үй жаныбарларын бакканга, үй жыйноодо жардам бергенге, төшөгүн жыйноого буйрсаңыз болот. 5 жаш. Идиштен суусундукту куялат, бөлмөсүн жыйнайт. 6 жаш. Үйдү өз алдынча жыйноосуна пылесосту, шыпыруу уруксат бериңиз. Ушинтип ар бир курактагы баланын кайсы ишке жарамдуу болгонунун убактысын тиешелүү булактардан, мисалы, интернеттен алып окуп, ошолорго көнүктүрсөңүз эң мыкты болот. 3-чү сухбат. Конокту күтүү, конокко баруу адеби жөнүндө. Конок Кудайдын бир аты, ой гүлдөрү. Коноктун ыйыктыгы, жакшы күтүү алуу, дасторкон салуу, чай, тамак менен тейлөө. Конокко барганда өзүн алып жүрүү. Коноктун ыйыктыгы. Элибизде конок тууралуу сөз болгондо, ар дайым айтылып жүрүүчү канча бут кирсе, ошончо кут кирсин дегендей, дасторкон четинде коноктун ыйыктыгы жөнүндө айтыш керек. Коноктун сүйгөн тамагы үй ээсинин каш-кабагы дегендей, алгач конок үйгө келгенде жаркылдаган каш-кабак менен тосуп алууну үйрөтүшүбүз зарыл. Себеби алар да келечекте үй бүлө күтүп, бир үйдүн кожоюну, кожойкеси болушат. Демек, үйгө келген адамды үйгө кириңиз, төргөтүңүз, же шашып жаткан адам болсо нанооз тийиңиз деген сыяктуу сөздөрдү үйрөтүү менен коноктун ыйыктыгын түшүндүрүү зарыл. Элибизде конок деген сөз Кудайдын бир аты деп да айтышат. Демек, зат да ошондой улук болууга тийиш. Конокту жакшы күтүп алуу жөнүндө. Коноктор келгенче үйдүн эшигин ачып туруу. Конокту жакшылап тосуп алуу. Үй ээси келген конокко жылуу, жакшы сөздөрдү айтып, жылмайып тосуп алуусу керек. Жылуу мамилеге коноктордун ичи жылып, үй ээсинин алдында алардын орду канчалык экендигин сезишет. Кээ бир адамдар келген коногуна керсейип, кабак салып, аларды оңтойсуз абалда калтырат. Мындай учурда канчалык казан салып, дасторкон жайылганына карабай, бул үйгө келген конок экинчи жолу кайра келбеши мүмкүн. Мусулмандын башка мусулманга жылмайып карашы садака. Хадис. Конокту жакшы күтүп алуу, дасторкон, чай, тамак менен тейлөө. Конок айтып келбейт дегендей, дасторкон четинде баарлашканда конок тосууга даяр болуу тууралууда түшүнүк берүү зарыл. Буудай наның жетишпесе да, буудай сөзүң болсун дегендей, конок келгенде кош келдиңиз, нандан алыңыз, чай ичиңиз, тамактан алыңыз деп алабалын сурап туруу да конок күтүүдөгү эрежелердин бири. Конок үчүн карызга батпоону эскертүү. Конок күтүү кандай маанилүү болсо, узатуу да ошондой эле маанилүү. Бата берүү, оомин кылуу, конокту узатуу дагы сый-урматтын бири болуп саналат. Конокко баруу адебинде мүмкүн болсо кичине белек-бечкек базарлык ала баруу. Конок койдон жоош дегендей, үйдө отурганда үйдүн ар жагын карап алаңдап кызга бербей, койгон тамак ашка ыраазычылык билдирип, шүгүр кылып, адептүүлүк менен отуруу. Конокто болгондо үй ээсинин алабалын, шартын түшүнүп, ошого жараша мамиле кылуу, үй ээси бардар жашоо шарты жакшы болсо, тамак ашын жеп, ачык маанай менен отуруу. Эгерде конокко барган үйдүн жашоо шарты оор болсо, көп балалуу болсо, тамактангандан кийин да балдарына кешип калсын деп аяп мамиле кылуу да өзүнчө чоң бир адеп. Конокко барганда үйдүн ээсине жүк келбей тургандай өзүн алып отуруу. Убакытты да туура пайдаланып, эмне максатта келгенин айтып, узак отурбастан максат, милдетин түшүндүрүп, рахмат айтып, ден соолук каалап, үйүнө кайтуу да бул өзүнчө адеп.
Эгерде үйдө улуу кишилер жок болуп калган кезде конок келип калган болсо, балдар конокту үйгө киргизип, астына калыңдап төшөк салып, чай коюп берүү адебин дагы балдарга дасторкон четинде баарлашууда түшүндүрүү зарыл. Кудайы конок. Күндөрдүн биринде бир киши түш көрөт. Түшүнө бир периште кирип, эртең сенин үйүңө Алладан конок келет. Жакшы даярданып тосуп ал, дейт. Киши кубанып, аялына түшүн айтат. Кубанган аялы үйүн тазалап, тамак ашын белеңдейт. Күйөөсү болсо союшун союп, камынат. Ошол учурда эшик такылдайт. Сүйүнүп эшикти ачкан киши алдында турган тилемчини көрөт да ачуулана: "Кет бул жерден. Мен өтө кадырлуу конок күтүп жатам", деп эшикти жаап салат. Кайрадан эшик такылдайт. Эшикти аял ачса, кичинекей баласын көтөргөн аялды көрөт. Ал баласынын жана өзүнүн ачка болгонун айтып, кичине нан сурайт. "Жок, бүгүн эмес. Бүгүн кадырлуу конок күтүп жатабыз", деп эшикти жаап салат. Бир топ убакыттан кийин үчүнчү жолу эшик тыкылдайт. Мына эми келди го деген ой менен үй ээси эшикти ачып, үстү башы кирдеген, кийими эски абышканы көрөт. Ал да шам-шум эткенге тамак сурайт. "Азыр убактым жок. Башка жакка барып сура", деп эшикти жаап салат. Ошентип кечкирип конок келбейт. Ошол күнү түшүндө баягы периштени дагы көрөт. "Биз аябай даярдандык эле. Алланын бизге жиберген коногу келбеди го", деп сурайт. Анда периште: "Кандайча келген жок. Ал бир эмес 3 жолу келди. Болгону сен аларды тааныгың келбей койду", деп жок болуп кетти. Турмуш сабактары. Ким Аллахка жана кыямат күнүнө ишенсе, анда ал коногун сыйласын. Хадис. Конок өз рызкысы менен келет. Макал. 4-үнчү сухбат. Ата-эне, үй бүлө мүчөлөрү, бир туугандар мамилеси. Ата бейиштин ортоңко дарбазасы. Кааласаң аны кеңейт, кааласаң жаап сал. Хадис. Ата-эне бир тууган, жакын туугандары менен туура, мейиримдүү мамиледе болуу. Алыс, жакын тууган уруулары, коңшулары менен жакшы карым-катнашта болуу. Туугандарды сыйлоо, жардам берүү, кам көрүү жөнүндө. Балдарды үй бүлөдө Кудай деп ыйык тутуп, үй бүлөнү бири-бирин алпештеп сактоого тарбиялоо. Үй бүлө бул коомдун жашоонун очогу, негизи экенин түшүндүрүү. Үй бүлө ыйык, азиз экендигин билип, үй бүлөнүн ден соолукта болуусун тилеп жашоо. Ата-эне бул дүйнөдөгү эң ыйык адамдар. Ата-эненин ыйыктыгын, улуулугун айтып, балдарды тарбиялоого маани берүү. Бир туугандар бул Кудай берген бири-бирине керек, зарыл экенин айтып тарбиялоо. Бир туугандар өз ара ынтымакта болуусу керектигин улуулар, кичүүлөрүнө кам көрүп, алардын ден соолугу, тарбиясына, адебине, билим алуусуна өмүр бою бири-бирине кайрымдуу болуп, жардамга келип, дем берип турууга колдоп, өзүндө бар жакшы нерсени бөлүшүп турууга тарбиялоо. Улууларды кичүүлөрүнө тарбиялоого багыттоого үйрөтүлүп, ал эми кичүүлөрү улууларын угуп, алардын айткан багыттарына кулак салып, ага-эжелерине жакшы тарбиялык таасир ала билүүгө үйрөтүү. Алыс, жакын туугандар. Ата-энесинин туугандары менен ынтымакта, урмат менен сылык-сыпа, мейиримдүү мамиледе болуу. Коңшуларын урматтап туруу. Барды келди, алыш-бериш кылуу. Ал-абалын сурап, муктаж болсо жардам берип турууга тарбиялоо. Туугандарды сыйлоо, жардам берүүгө, кам көрүүгө кичинекейинен тарбиялап, өмүр бою бири-бирине жардам берүүгө багыт берүү. Айрыкча уул балдар эжелери, карындаштары жөнүндө кам көрүү. Илгертеден элибизде канча эжең, карындашың болсо, ошончо чайханаң бар, ошончо шаарың бар деп айтып, чоңойгондо алар турмушка чыкса, кайсы айыл, кайсы шаарга барса, алар бар жерге жатакана, мейманкана издебей, үйдө мейман болуусу жөнүндө айтып тарбиялообуз зарыл. Эмнени эксең, ошону аласың. Өткөн бир убакта бир үйдө атасы менен баласы экөө чарба кылып, түтүн булатып, чогуу жашашчу экен. Атанын баласы өтө ташбоор чыгып, атасын ата ордунда көрбөй көп азапка салчу.
Байкуш атасы кээде баласынын бул мүнөзүнөн чарчагандыктан чайканада түнөп калган түндөрү да болчу экен. Бул иштерге карап тура албаган кошуна аксакалдар бир күнү чогулуп, баланын атасына кылган мамилеси туура эместигин эскертип, аны туура жолго салуу үчүн алардын үйүнө келишет. Эшикти каккыласа, атасы чыгат. Аксакалдар өздөрүнүн келген максатын айтышса, атасы: "Мен болгону эгинимди оруп жатам. Балама тийбегиле" дептир. Көрсө, ал ата да убагында өз атасын ушундай кордоп, көп капа кылган экен. Аллахка жана кыямат күнүнө ыйман келтирген адам туугандары менен жакшы мамиледе болсун. Хадис. Ырыскысы көп, өмүрү узун болуусун каалаган адам туугандары менен мамилесин чыңдасын. Хадис. 5-чи сухбат. Ыйман, адеп тарбиясы. Адепсиздик чоң бир селдин агымы. Ал залкарлыктын салмактуу сарайында каптап кетет. Ой гүлдөрү. Кудайга ишенүү, ислам дини, мусулманчылык адеби, унсак, тазалык, адамгерчилик, уят, ар-намыс, ак ниеттүүлүк, калыстык жана башкалар. Биздин бүгүнкү темабызга байланыштуу макала каптар. Адептүүлүк адамдын көркү. Уулуңду адепке сөз менен эмес, өрнөк менен үйрөт. Ыйманы бар боз бала күйүп турган чырактай. Ыйманы жок боз бала жакында болсо ыраактай. Ыйман, адеп тарбиясы бул өтө маанилүү темалардын бири. Эң алгач балдарды Кудайга ишенүүгө, ыйман, ислам дини жөнүндө тарбиялоого өзгөчө маани берип, асти бир адам жарыбас сыйынаар болбосо дегендей, Кудайга сыйынбаса, ыйман ынсаптуу болбосо, бактылуу болуш кыйын экенин айтып түшүндүрүү. Ислам дини жөнүндө жөнөкөй, бирок жакшы мисалдар менен түшүнүк берүү. Мусулманчылыктын адеби, тазалык, арулук жөнүндө маалымат берүү. Ынсап деген сөздүн чечмелениши, тазалык, кол буттун, кийимдин эле эмес, жан дүйнөнүн да тазалыгы жөнүндө адамгерчилик, уят, ар-намыс деген сөздөрдүн терең маанисин чечмелеп, ак ниеттүүлүк жөнүндө маалымат берүү. Адам жөнүндө кам көрүү. Балдарды башкалар жөнүндө кам көрүү, жакшылыкты тилөө, жакшылыкты жасоого үйрөтөлү. Ар дайым уят менен ар-намысты бийик тутуу. Ар-намысың бийик болсо, ийгилигиң көп болот деген сөздү уяттуу өзүнөн да уялат. Ак ниеттүүлүк адамдык сапаттын эң бийиги. Калыстык бул Кудайдын эң чоң бир талабы экенин айтып тарбиялайлы. Ыйман жөнүндө айтууда ыйман деген сөздүн чечмеленишин орто кылымдагы улуу аалым, акылман Амир Хосров Дехлавинин айткан кеби: "Эгер бир мышыкка болсоң мээрман демек, саламаттыр сендеги ыйман" деген сөздү айтып, ыймандуулуктун негизи мээримдүүлүк. Кудайга ишенүү, адамдарга жакшылык каалап, тилеп аткаруу ар бир адамды, ар бир жаныбарды, өсүмдүктү, сууну, жерди ыйык тутуу ыймандуулуктун белгиси экенин айтуу. Ыймандуулук ибадат менен, амал менен ишке ашуусун айтып, намаз окуу менен, намазды билүү менен биргеликте ибадатка, ыймандуулукка чакыруу, жолдогу ташты алып салуу, машинага, адамдардын бутуна кире турган зым жана башка учтуу нерселерди алып, кыйналып жаткан жан-жаныбарларды сактап калуу, суу жетпеген даракка суу жеткирүү, сугаруу, уясы бузулган жаныбарды сактоо да ыймандуулуктун белгиси. Чыңгыз Айтматов үй бүлөнүн коомго кошкон чоң салымы, жакшы инсандарды тарбиялап, коомго берүү деген сыяктуу учкул сөздөрдү, макала каптардын маанисин айтып, чечмелеп тарбиялоо. Жан дүйнөнүн жарыгы. Икая. Мектепте мугалим бир убакта балдардан сурап калат: "Балдар, күндүз менен түндү кантип айырмаласа болот? Качан караңгы, качан жарык болот деп айтабыз?" Окуучулардын бирөөсү: "Алыстагы кой менен эчкинин айырмасы билинбей калса кеч болот. Айырмалана баштаганда жарык кирген болот" дейт. Экинчиси: "Ак жип менен кара жипти айырмалап көрө алсак, караңгы тарап, жарык кирген учур болот" дейт. Ошентип ар кимиси ар кандай жоопту берет. Мугалим: "Балдар,
силердики туура. Бирок мындан тышкары силерге айта турган дагы бир шындык бар. Ал жан дүйнөнүн жарык болушу. Мисалы, мен бирөөнүн байлыгына, бийлигине, жердигине карап тууган көрүп, жаман жакшы деп бөлсөм, анда ошол караңгылыктын өзү. Ал эми бир кишинин кийими бай, кедей экендигине, өңү түсүнө карабай бир боорум тууганым десем, ошондо бизге таң атты десек болот, деген экен. Турмуш сабактары. Мен силердин кулк мүнөзүңөрдү толуктоо үчүн жиберилгенмин. Силердин эң жакшыңар кулк мүнөзү жакшылар. Хадис. Арстан жырткычтыгы менен адам тек акылы, накылы, адеп жана ахлагы менен күнгө жирет. Адептүүлүк акылдын тышкы сүрөтү, ой гүлдөрү. Адамгерчилик. Икая. Профессор бир күн доскага бир санын жазды. Студенттерге карап, бул биздин адамгерчилигибиз. Адамгерчилик биздин өмүрүбүздөгү эң маңыздуу касиет, деди да бирдин жанына 0 санын жазды. Ал эми бул 0 болсо, биздин жетишкендиктерибиз. Адамгерчилик сапатына бир жетишкендик кошулса, 10 деген санга айланып, адамдык сапатты арттырат. Ошентип, кишинин тажрыйбасы арткан сайын, анын сапаты 10 эсе көбөйүп барат, деп бул зиректигиңиз, бул тартибиңиз, бул билимиңиз деп 0 кошуп барат. Бир маалда сандардын эң башындагы бир санын өчүрдү. Тактада тизилген 0 гана калды. Профессор, эгер адамгерчилигибиз жок болсо, калган бардык сапатыбыз түккө арзыбай калат, деди. Турмуш сабактары. 6-сухбат. Ата-бабалар баяны. Үй-бүлө тарыхы, салты. Ата сыйлаган абийир табат, эне сыйлаган элге чыгат. Теги. Ата-бабаларынын алгылыктуу иштери, алар менен сыймыктануу жана татыктуу болуу жөнүндө. Жети атасы жана жети энеси жөнүндө билдирүү. Санжыра. Бул темада үй-бүлө дасторкон четиндеги тарбияда төмөнкүлөргө өзгөчө маани берүү зарыл. Ар бир үй-бүлөдө ата теги, ата-бабаларынын алгылыктуу иштери жөнүндө токтолуу. Бул ата теги дегендин мааниси өтө терең. Ата теги жөнүндө айтканда, укум-тукум келип чыгышы. Санжыра. Алардын жашаган аймагы, жери, кесиби, жашоосу, алардын өзгөчө жакшы жактары. Ата-бабаларынын аткарган алгылыктуу, элге пайда келтирген иштери жөнүндө айтуу. Мисалы, атасы, чоң атасы, теги ким болгон? Аты ким болгон? Кайсы аймакта жашаган? Кандай жашаган? Кандай кыйынчылыктарды жеңип өткөн? Элге, журтка, коомго, урууга кандай пайда алып келген? Кандай улуу иштерди кылган? Мисалы, кээ биринин ата-бабасы мекенди коргогон. Кээ бири арык казып суу чыгарган. Ал эми кээ бири сооптук иштерди кылган. Кээ биринин ата теги атак-даңктуу, даңазалуу, ошолор жөнүндө кызыктуу икаялар менен баяндап берүү. Айрыкча кайрымдуулук, мээримдүүлүк иштери, азган тозгон мусафир, бечара, кыйналгандарга жардам бергендери жөнүндө баяндап берүү. Ушул эле сөздүлай ар бир үй-бүлөдө балдарга жети атасы жөнүндө маалымат берүү. Жети атасынын атын эле билип калбастан, жети атанын затын билүү. Заты деген бул жерде атасы ким болгон, кандай улуу иштерди, сооптук иштерди, эрдикти, эмгекти, жакшылыкты элге жасаган, кандай жакшы иштер менен аты тарыхта калып, из калтырган, ошолор жөнүндө айтып берүү. Ушул эле сөздүлай ар бир үй-бүлөдө балдарга жети атасы жөнүндө маалымат берүү. Жети атасынын атын эле билип калбастан, жети атанын затын билүү. Заты деген бул жерде атасы ким болгон, кандай улуу иштерди, сооптук иштерди, эрдикти, эмгекти, жакшылыкты элге жасаган, кандай жакшы иштер менен аты тарыхта калып, из калтырган, ошолор жөнүндө айтып берүү. Жети атанын аталышы. Атаң, чоң атаң, бабаң, бубаң, кубаң, жотоң, жетек. Ошондой эле муундардын 36 аталышын
ой өрүшү Кургозор китебинин 101 бетинен окуй аласыздар. Ошондой эле жети энеси жөнүндө айтып берүү. Окуяларды эскерип, ата-бабалар айтып жүргөн окуяларды, уламыш, легенда, санжыраны айтып, үй бүлөнүн санжырасын түздүрүү. Ошол ата-бабалар жөнүндө эсте жаздыруу, сүрөт тарттыруу, икая түздүрүү, үй бүлөнүн тарыхын жаздыруу абдан кызыктуу болот. Альбомдогу сүрөттөр менен баяндап берүү, эскерүүлөрдү айтып берүү. Булардын бардыгы чогулуп келип, балдарда өздөрүнүн өткөн ата-бабалары, энелери жөнүндө сыймыктануу сезимин пайда кылат. Сыймыктануу сезими эң күчтүү тарбия каражаты. Экинчи бир жагы, ошол өткөн ата-бабаларга татыктуу болуу сезимин да пайда кылуу менен ошолордун жолун жолдоо сезимин ойготот. Жаман жолдон, жаман иштерден балдарды сактоочу каражат болуп эсептелет. Жети атанын эмгеги, эрдиги, адамгерчилиги, марттыгы, берешендиги, кайрымдуулугу, дыйканчылыгы, чарбачылыгы, адамгерчилиги тууралуу айтылса, жети элинин уздугу, чеберлиги, арулугу, пакиза тазалыгы, колунан көөрү төгүлгөн жөндөмдүүлүгү, жасаган тамагынын даамдуулугу, ачык дасторкондуулугу, адамгерчилиги жөнүндө да айтып берүү зарыл. Булардын бардыгы үй бүлөдө балдарды тарбиялоодо эң күчтүү, биз маани бербеген каражаты болуп эсептелет. Биз көбүнчө жет атаңды бил дегенде атын эле сурап калабыз. Ал эми азыр биз айткандар жет атасынын затын билип, алардын эрдиги, эмгеги, адамгерчилигин билип, ошону менен сыймыктанып, ошого татыктуу болууга тарбиялоо маселеси болуп эсептелет. Тарыхты танганы, тамырсыз калганы. Чыңгыз Айтматов. 7-чи сухбат. Билим, тарбия баалуулугу. Түшкө чейинки өмүрүң болсо, кечке чейинки билим жей. Билимдин жыпары менен мааниси окшош. Экөөнү өзгөлөрдөн катып болбос. Билимдүүгө окуу кийим аш болот, билимсиздер ушак менен дос болот. Жусуп Баласаган. Билим, тарбиянын турмуштагы зарылдыгы жана пайдасы. Билим, тарбиялоонун жана пайдалануунун жолдору. Акыл эмгегинин маданиятын пайдалануу. Дасторкон четиндеги баарлашууда макал лакаптарды, учкул сөздөрдү балдар менен биргеликте маанисин чечмелөө. Билим баалуулугу өнөргө, максатка жетүүгө, Кудайды, ата-энени, элди ыраазы кылууга эң туура жол экендигин балдарга айтып түшүндүрүү. Билим алууга кызыктыруу. Билимдин булагы мектеп, китеп экендигин түшүндүрүү менен бирге, билимге болгон ыза-турматтын үлгүсүн ата-эне өзү көрсөткөнү жакшы болот. Билимдин баалуулугу жалаң гана билим алуу менен эле эмес, башкалардан өзгөчөлөнүп жакшы, жыргап жашоо, бакытка жетүү эле эмес. Билим алуу сууптук иш экенин, улуу, түбөлүктүү иш экенин, Кудайга жага турган иш экендигин айтып түшүндүрүүбүз керек. Тарбиянын баалуулугу билимден кем эмес, мүмкүн билимден да артык экендигин дасторкон четинде айтуу зарыл. Дасторкон четиндеги университет бул өзү дагы чоң тарбия булагы болуп эсептелет. Тарбияны ата-энеден, мугалимден, тарбиячыдан, табигаттан, турмуштан алууга үйрөтүү. Ошол эле убакытта эң чоң маселе бул өзүн өзү тарбиялоо керек экендигин айтуу. Өзүн өзү тарбиялоо асыл инсандык сапат китебин карап окуп чыгууну да балдарга сунуштуу. Билим тарбиялоонун жолдору сабак, ийрим, кошумча сабактар, консультация, факультативдер, семинар, лекцияларга катышуу, телевизор, интернет жана башка билим алууда туура пайдалануу. Ошондой эле билерман, акылман адамдар менен баарлашуу, китеп окуу, булардын бардыгы билим алууда ишенимдүү жолдор экенин балдарга айтып түшүндүрүү зарыл. Кылым жашасаң, кылым оку дегендей, билим алуу бул мектеп, университет менен эле чектелбестен өмүр бою билим тарбиялоонун зарылдыгын дасторкон четинде айтуу. Айыл, район, шаардагы мамлекетибиздеги тарбиялуу адамдарды мисал келтирүү. Мисалы, Сабырбек Жумабеков
Иса Ахунбаев, Нуржигит Кадырбеков, Дүйшөн Шаматов жана башка элге өз өмүрүн арнап кызмат кылган инсандарды мисал келтирүү менен балдарды патриоттуулукка, эмгекке тарбиялоо, айыл шаардагы белгилүү аалымдарды айтып, илим билимге кызыктыруу. Силердин эң жакшы билим тарбиялооңар биздин бактылуу карылыгыбыз болот. Силердин алып келген ар бир 5 деген бааңар, ар бир жакшы пейилиңер тарбияңардын өзгөрбөсүүсү бизди ыраазы кылат. Ошол үчүн өмүр бою жүзгө келгенче билим тарбиялоого чаңкоо менен жашагыла, балдарым, деп Дасторкон четиндеги университетте баарлашуу балдарга эң жакшы таасирин берет. Ошол эле учурда билимди, тарбияны өз алдынча алууга үйрөтүү, билимди өз алдынча алууда акыл эмгегинин маданияты китебинин пайдасы, анын артыкчылыгы жөнүндө түшүндүрүү, акыл эмгегинин маданиятын колго алып, ошол китепке кызыгуусун ойготуу, өз алдынча билим алууда өзүн өзү тарбиялоодо айемдин өтө чоң мааниси бар экендигин түшүндүрүү. Жакшы кулк мүнөз мусулманды күндүзү орозо кармап, түнү намаз окуган адамдын даражасына жеткизет. Хадис: зээниң төшөп насаатымды алып кал, билимсиздин кайда болсо жолу тар. Ой гүлдөрү. 8-сухбат. Өнөр үйрөнүү жөнүндө. Өнөр ушунчалык күлгат, ал минген адамын ырахаттуу эс алуучу бекетке жеткирет. Жигитке жетимиш өнөр аздык кылат. Сөздүн мааниси. Өнөр үйрөнүүнүн жолдору, устат шакирттик маселеси жөнүндө. Ата-энелер үй бүлөдө балдарга өнөр үйрөнүү, өнөрдүн мааниси жөнүндө Дасторкон четинде түшүндүрүп жүрсө жакшы болот. Элибизде айтылчу өнөр өнөрдөн өнөт, өнөрлүү адам ач калбайт деген сыяктуу макал лакаптарды чечмелөө менен балдарга түшүндүрүп, кол менен жасап көрсөтүү. Мисалы, жыгач усталык, терезе, эшик, темир усталык, идиш аяк, комуз жасоо, ширетүүчү, куруучу, боёкчу, маляр, электрик, оңдоп түзөтүүчү, монтёр, үй буюмдарында колдонулган чаң соргоч, муздаткыч, кир жуучу машина жана башкалар бузулуп, аларды оңдоо дагы өзүнчө чоң өнөр. Үй бүлөлүк бюджетке дагы пайдалуу. Кыз балдар үчүн кийим тигүү, тамак аш даярдоо, туш кийиз, килем согуу жана башка жасалгаларды даярдоо. Балдар жогорку окуу жайга кирип, жогорку адистикке ээ болсо да, ар бир адамда кошумча өнөр, кол менен жасай турган, өзүнүн үй бүлөсүнүн керектөөсүн камсыз кыла турган, керек болсо ошондон акча таап, нан таба турган өнөрү болуусу керек экендиги өтө кымбат болуп эсептелет. Жигитке жетимиш өнөр аздык кылат деген макалдын маанисин чечмелегенде көп нерсе түшүнүктүү болот. Мүмкүн болсо, ошол жетимиш өнөрдү балдарга жаздыртса, айттырса да болот. Мисалы, жыгач уста, эшик айнек жасоочу, ширетүүчү жана башкалар. Кыздарга өнөрдүн түрлөрүн айтып түшүндүрүү. Өнөр жөнүндө эл ичинде айтылган афоризмдерди, макал лакаптарды айтып, эстерине салуу. Мисалы, өнөрлүү ач калбайт, өнөрлүү озот, өнөрү жок тозот. Өнөр үйрөнүү бул ыйык иш. Өнөрлүү болуу чыныгы адам болуунун бир белгиси. Ошондой эле Дасторкон четиндеги университетте өнөр үйрөнүүнүн жолдорун жана устат шакирттин жолдорун да түшүндүрүү зарыл. Өнөр үйрөнүү үчүн кээде ошол өнөрдүн устаты болгон адамдарга шакирт болуп түшүп, 1-2 ай, 1 жыл акысыз иштеп үйрөнүү. Өнөрдү үйрөнүүдө астейдилик класс коюп үйрөнүү. Кесибим ырыскешигим, өнөрүм ырыскешигим деген сыяктуу макал лакаптарды айтуу менен маанисин чечмелеп, кесибин сүйүп иштөөгө үндүү. Устаттын айткандарын аткаруу, устаттын сөзүн, өнөрүн ыйык тутуу, тажабастан, таштап койбостон астейдил акырына чейин үйрөнүүнү түшүндүрүү керек. Шакирт түшүп, бир өнөрдү үйрөнгөндөн кийин ошол өнөрүн үйрөткөн устатын ыраазы кылуу, ага материалдык, моралдык жактан кызмат менен, белек бешкек менен ыраазы кылып, дубасын алуу дагы өнөр үйрөнүүнүн ыйык бир жолу болуп эсептелет. Демек,
Урматтуу ата-энелер, жогоруда айтылгандарды балдарга дасторкон четинде айтып, өнөр үйрөнүүгө багыт алса жакшы болот. Жаңы өнөр үйрөнүү мээни өөрчүтөт. Адамдардын өзүнө жат эч качан жасап көрбөгөн ишти аткаруусу мээ үчүн жакшы дары. Ой жүгүртүүнү өстүрөт. Дасторкон четинде баарлашууда өнөр үйрөнүү жөнүндө багыт берсеңиздер, келечекте бир кесип менен эле тиричилик кылбастан, жашоосунда өнөрдүн да кошумча пайдасы тиерин түшүндүрүү керек. Икая. Кабус шахтын небереси Кайкабус өз уулуна насаат кылып, бир окуяны мындайча баяндайт. 10 жашар болгонумда атам мени тарбиячым Манзар менен кызматчыбыз Райханга өнөр үйрөнүүм үчүн шакирт кылып тапшырды. Мен алардан ат үстүндө машыгуу, найза саюу, жаа тартуу, чавган уруу, чалма ыргытуу сыяктуу өнөрлөрдү үйрөндүм. Андан соң Манзар Хожик менен Райхан мени атама алып барып, уулуңуз согуш өнөрлөрүн мыкты үйрөнүп алды, сынап көрүңүз дешти. Мен атама бардык өнөрлөрүмдү көрсөттүм. Атам аларга ыраазы болуп, тартууларды берди. Соңунда аларды карап, силер үйрөткөн өнөрлөрдү уулум жакшы үйрөнүптүр. Бирок зарыл учурда булардын баарын балама жардам бериш үчүн башка бирөө аткара алат. Бирок зарыл учурда өзү гана аткара ала турган, башка киши анын ордуна өтүп аткара албай турган өнөрдү үйрөтпөпсүңөр. Ал өнөр сууда сүзүү өнөрү, деди. Анан мен анчалык каалабасам да атама каршы чыкпоо үчүн 2 кемечинин сууда сүзүү өнөрүн үйрөндүм. Күндөрдүн биринде Джелла дарыясынын аркы жээгине барууга туура келди. Кемебиз Акира деген жерге келгенде айлампага кабылып, башкарууну колдон чыгардык. Балекет болуп баарыбыз сууга чөктүк. Ошондон тек гана мен, Кайкабус кызматчым дагы бир киши гана жээкке арам сүзүп чыгып аман калган элек. Ошол окуядан кийин атама болгон сыйырматым дагы да күчөдү. Атанын сөзү акылдын көзү. Өнөр байлык. Өнөрлүү адам элин багат. Өнөрсүз адамда касиет болбойт. Ой гүлдөрү. Өнөрдөн жакшы, илимден ыйык эч нерсе жок. 9-сухбат. Билим. Өнөр үйрөнүүдө мектеп, окуу жайлардын туура тандалуусу. Мугалим. Устатка болгон мамиле жөнүндө. Мектеп, окуу жайдын ыйыктыгы. Мугалим. Устаттар жөнүндө. Балдардын сапаттуу билим алуусунда мектеп, окуу жайлардын, устаттардын туура тандалуусунун мааниси өтө чоң. Эгерде балдар кайсы бир багыт боюнча шыктуу болсо, мүмкүн ошол боюнча тереңдетип окуткан мектепти тандоо зарыл. Ата-энелер дасторкон четинде балдарынын шык жөндөмүнө карап, мисалы, кээ бири сүрөт жопко, бирөө усталыкка, бирөө автомобиль оңдоочуга, бирөө ширетүүчү токарлыкка, IT-технологияга жана башка өнөр кесипке кызыгат. Ошол талантына, кызыгуусуна карап, атайын орто окуу жай лицейлери бар окуу жайларга тапшырууга багыт берүү. Сөзсүз түрдө эле жогорку окуу жайлар эмес, атай өнөр билим үйрөтүүчү окуу жайларды тандоого да дасторкон четинде баарлашууда багыт берсеңиздер болот. Мисалы, чачтарач, ашпозчу, компьютер, машинист, куруучу, ширетүүчү, дизайнер, айдоочу, үйдөгү кызмат көрсөтүүчү, техникалык каражаттарды оңдоп түзөтүүчү, үй бүлөлүк бюджетке да киреше алып келүүчү өнөр кесип болуп саналат. Ошондой эле куруучу, тикмечи, бочмачы жана башка өнөр ээлери тууралуу да айтып берсек ашыкча болбойт. Урматтуу ата-энелер, балдарыңыздардын бактылуу жана коомго пайдалуу адамдардан кылып тарбиялаңыздар, деп улуу даанышмандар да өз кезегинде айтып кеткен сөзү дал биздин бүгүнкү темабызга шайкеш келип турат. Демек, өнөр үйрөнүүдө устат атаңдан улук демекчи, ушул сыяктуу жана башка өнөр кесиптин ээлери болгон устаттарды тандоонун мааниси өтө чоң экенин айтып берүү. Тандаган окуу жайлардын ыйыктыгы жөнүндө, сыйлап жакшы окуп билим алууга тарбиялоо, өнөр үйрөнүүчү лицейлер, орто окуу жайлары же мейырмандыкка, окутуучуга, медайымдар, медициналык орто окуу жайлары жана башка окуу жайлар жөнүндө түшүнүк берүү. Азыркы учурда 2-3-6 айлык окуу курстар бар. Өнөр үйрөтүүчү окуулар бар.
Ошолорду тандап, ыйык көрүп окуткан мугалим устаттарды сыйлап, өнөрдү үйрөнүүгө багыт берүү. Көпчүлүк учурда жогорку окуу жайлар престиждүү, ал эми орто окуу жайлар өнөр үйрөтүүчү окуу жайларга балдары анча кызыкпай, сыйлабай мамиле кылышы мүмкүн. Ошол үчүн балдарга өнөр үйрөтүүчү окуу жайларга, өнөр үйрөтүүчү устаттарга ыклас менен окуп, изаат кылып, берилип үйрөнүүгө тарбиялоо зарыл. Дасторкон четинде балдар кыздарга өнөр үйрөтүүчү кыска мөөнөттүү окуулар, курстар, семинарлар же болбосо орто окуу жайлар, лицейлерди айтып, аларды интернеттен издеп таап, орто мектепти окуу менен параллель 3 айлык каникулда ошолорду окуп, үйрөнүп алуусуна багыт берүү. Өнөргө үйрөткөн орто окуу жайлардагы курстар окуткан мугалимдер, устаттар ыйык экендигин, өзгөчө ыкылас коюп, үйрөнүп, ыраазы кылуу зарыл экендигин балдарга тарбиялап барса, эң жакшы натыйжа берет. Бул өмүр бою керек болгон өнөр, кесип экенин түшүндүрүү зарыл. Жогорку окуу жайды бүткөн адамга иш табылбаса, өнөрлүү адамга дайыма иш табылат. Айылда болбосун, шаарда, чет өлкөдө, миграцияда болсо да жумуш таба алышат. Демек, кесиптин ээси болуу башка. Өнөр үйрөнүүнүн мааниси терең экенин түшүндүрүп берүү керек. Илим үйрөнгүлө. Олуттуулукту жана оор басыроктуулукту үйрөнгүлө. Үйрөнүп жаткан адамга мугалимиңерге жөнөкөй болгула. Өзүңөрдү төмөн алгыла. Текебер алымдардан болбогула. Хадис. Саяпкери жарашса, жаманат жарышка кошулат. Макал. Күндөрдүн биринде бир кишинин үйүнө уулунун устаты, атактуу аалым конок болуп келиптир. Мындай даңазалуу аалымдын жөнөкөй адамдын үйүнө баш багып келгенине кубанган үй ээси үйүндө бар тапканынан даамдуу тамак жасоо үчүн уулуна үйдүн үстүнөн отун алып түшүп берүүсүн буйрат. Бир аздан кийин атасы чыкса, уулу үйдүн алдында ыйлап отурган экен. Атасы эмне болгонун сураса, отун устатым отурган үйдүн үстүндө экен. Мен кантип устатым отурган үйдүн үстүнөн аны тепсеп отун аламын, деп жооп берет. Уулунун устатына болгон урматына ыраазы болгон ата башка жактан отун алдырган экен. 10-чу сухбат. Кесип тандоо, кесипке ээ болуу. Кесибим ырыс кешигим. Туура тандоо жана чын дилден үйрөнүү. Кесипти чын дилден үйрөнүп, ата-энеге, элге, журтка кызмат кылып, балдарын багуу жөнүндө. Өз кесибин сүйгөндөрдү сүйөмүн. Кесибим ырыс кешигим деген сөз бар. Ошол үчүн балдарды 11-классты бүтөр деле кесипти тандап калбастан, ортоңку класстан баштап 5-6, 7, 8-класстардан тарта эле кайсы кесипке чыгуу болсо ошого багыт берип, дасторкон четинде ошол кесипке кызыктырып, тандаган кесибине жетүүнүн жолдорун айтып баруу зарыл. Мисалы, дарыгер боло турган болсо, медакадемияга өтүш үчүн биология, химия сабактарды окуш керектигин айтуу. Инженер боло турган болсо, анда политехникалык окуу жайга кирүү үчүн физика, математика, дагы кайсы сабакты мыкты окуш керектигин айтып, ошол кесиптин ыйыктыгын, улуулугун айтып, кесипти туура тандоо жана ошол кесипти чын дилден үйрөнүүгө багыт берүү. Кесипти туура тандап, окуучулук кезинен баштап ошого зарыл болгон предметтерди мыкты окуп, өзүн даярдаш үчүн дасторкон четиндеги университетте балдарга түшүндүрүп, тарбиялоо иштерин жүргүзүү зарыл. Эгерде мугалимдик кесипке бара турган болсо, мугалимдик кесиптин ыйыктыгын, анын жакшы жактарын айтып, ошого урмат, ишенич берилгендикке тарбиялап, ошол эле убакытта ага жетүүнүн жолдорун, каражаттарын айтып берүү керек. Эгерде аскер адамы боло турган болсо, кайсылардан мыкты билим алуу керек. Эгерде агроном, ветеринар, дарыгер боло турган болсо, кайсы предметтерден жакшы окуш керек. Ошол кесиптин ээлери менен дасторкон четинде жолуктуруп, балдардын кызыгуусун арттырып, эң башкысы ошол кесипке даярдыкты күчөтүү үчүн дасторкон четиндеги университетти түшүнүп берүү керек. Кесипти туура тандаганда адам жашоодо өмүр жолдошту, досту, кесипти туура тандаса, бактылуулуктун бир чоң башаты болот экенин айтуу. Кесип бул өмүр бою өзүңдү, ата-энеңди, үй бүлөң, балдарыңды, неберелериңди бага турган кесип болот деп айтуу зарыл. Ошондуктан жыйыртыга балы жетсе эле, ошол кесипти кааласа, каалабаса да тапшырып коюу эмес, кесипти 9-10 класстан эле тандап, ошого керек болгон предметтерди мыктылап окуп, жыйыртыдан жогорку бал алып, кесибин сүйүп, ошого өзүн даярдоо жөнүндө дасторкон четинде айтып, кызыктыруу.
Эгерде кесип туура тандалса, адам эч качан дем алууга, отпускага муктаж эмес. Себеби сүйгөн кесип дем алууну талап кылбайт. Иш процесси өзү дагы дем алуу болуп эсептелет. Кесипти туура тандоодо жана ага даярданууда эки чоң маселе бар. Биринчиден, кесипти заманына жараша, келечекке жараша туура тандоо. Экинчиден, ошол кесипке ээ болуу үчүн кайсы сабактарды мыкты окуш керек. Ушул тууралуу балдарга айтып, эмгекчил болууга тарбиялоо. Окуу процессинде жогорку окуу жайдагы кайсыл жерде окуса да ошол кесибин астейдил сүйүп, экзамен зачеттордон акча берип баа албастан өз күчү менен окуп, кызыл диплом менен бүтүрүп, аны окуш үчүн эмес, аны эртеңки жашоосунда пайдаланыш үчүн үйрөнүү зарыл экендигин студенттик күндөрүндө да айтып, багыт берип туруу жакшы болот. Эң башкысы өзү үй бүлөсүн, ата-энесин, келечекте балдарын бактылуу кылып, элге кесиби менен кызмат кылып, Кудайдын ыраазылыгы, элдин ыраазылыгын алып, ошол кесибинин устаты болуш, кесипкөй болушка дасторкон четинде айтып, кызыктырып тарбияласа эң жакшы болот. Кесип менен өнөрдүн айырмасын түшүндүрүү. Кесип 1, 2, 3 болушу мүмкүн. Ал эми жигитке жетимиш өнөр аздык кылат дегендей, көп өнөр болушу мүмкүн экендигин түшүндүрүү да маанилүү. Тандаган кесибиң ыйык кесибим, кесибим ырыс кешигим деген сөздү чечмелеп, бул ырысың. Кесибиң сенин экинчи атың. Ошол үчүн кесипке бийик даражада, кесипкөй даражада эң кульминациянын туу чокусун үйрөнүү керек экендигин сиңирип, дасторкон четинде балдардын кулагына куюп, алдын ала даярдаса, эң жакшы кесипкөй инсандар өсүп чыгат. Өзү тандаган кесипти өзү сүйүп, анын башкалардын да өз кесибинин сүйүүсүнө жетишүү өтө кымбат экенин айтып тарбиялоо. Кээ бирөөлөр өз кесибин сүйбөй эле иштейт, кызыкпайт. Натыйжада алар өтө чоң өзүнө да ошол иштеген жерине да зыян алып келерин айтып, кесипти сүйүп иштеш керек экенин балалыктан дасторкон четинде багыт берип тарбиялоо зарыл. Демек, ушундан жыйынтык чыгарсак болот, ар бир кесип ардактуу дегендей, өзү аркалап, нан таап жеп жаткан кесибин сүйүп, берилип иштесе ийгиликтүү инсан болот деп кесипкөй болууга үндөшүбүз керек. Саякатчы. Икая. Бир саякатчы өлкөлөрдү кыдырып жүрүп, талаада иштеп жүргөн 3 адамды көрүп калат. Ал талаанын аркы четинде мечит болчу. Саякатчы жанагы 3 адамга келип, биринчи кишиден эмне кылып жатасыз деп сурайт. Чарчаганы жүзүнөн билинип турган киши ачуулана таш терип жатам дейт. Экинчи киши акча иштеп жатам деп жооп берет. Үчүнчүсү акырын саякатчынын жанына келип, асманды бир карап, мечитке жол салып жатам деген экен. Биз алган орунга караганда, биз алган багыт орчундуу. Голмс. 11-ci сухбат. Билим, өнөр, тарбия, кесипке ээ болууда китептин ролу, мааниси. Жакшы китеп бүтпөйт. Камминг. Китепти тандоо, аянбай сатып алуу, чогултуу жөнүндө. Үй бүлөлүк китепканаларды түзүү, китепти үйрөнүп турмушта пайдалануу жөнүндө. Билим, өнөр, тарбия, кесипке ээ болууда китептин маанисин чоң экенин дасторкон четинде сухбатта ата-эне түшүндүрсө жакшы болот. Мисалы, дыйканды дыйкан кылган анын кетмени дегендей, студентти, окуучуну кесипкөй кылган, мыкты адис кылган анын китеби болуп саналат деп айтуу зарыл. Билим, өнөр, кесипке ээ болууда китепти тандай билүү, китепти издеп табуу жана акчаны аябастан сатып алууга балдарды тарбиялап, ата-эне өзү үлгү көрсөтүп, дасторкон четинде алган китептерин көрсөтүп, суктанып, айтып беришсе жакшы болот. Ар бир өнөр, билим, кесипти үйрөнүүдө ошол өнөр кесиптин китебин, энциклопедиясын, сөздүгүн, справочнигин таап алуу керек. Интернет маалыматтарды, электрондук китептерди, аудио китептерди пайдалануу жөнүндө баа берип, багыт берүү. Өзү кызыккан билим, өнөр, кесип багытында үй бүлөлүк китепкана түзүүгө багыт берүү, китептерди чогултуп сатып алуу, сурап алуу, топтоштуруу, балдар менен биргеликте китепкана түзүү жөнүндө. Дасторкон четинде сүйлөшүп, ошого кызыктыруу, күнүгө, жума сайын, ай сайын сатып алган китептерин дасторкон четинде талкууласа, китеп текшилерге бөлүм кылып жазып жайгаштыруу, китеп тилин булак экенин, китеп өнөрдүн, кесиптин ачкычы экендигин дасторкон четинде улам түшүндүрүп, баарлашуу болсо пайдалуу болот. Китепти окуунун жолдору жөнүндө акыл эмгегинин маданиятында бар.
үйрөтүп, мугалим устаттардан үйрөнүп, китептен үйрөнгөнүн турмушка өз өнөрү кесибине пайдалуу жөнүндө. Отуру бир иш кылганда, отуру кесибинде иштеп жатканда окуп туруу керектигин. Мугалим ар дайым окуп туруу керек. Дарыгер, инженер окуп туруулары керек экендигин айтып, балалыктан кулагына, жан дүйнөсүнө сиңдирип баруу эң жакшы болот деп ойлойм. Бала кезде өтө көп кыялдарым бар болчу. Алардын көпчүлүгү ишке ашкандыгынын себеби көп китеп окугандыгым деп ойлоймун. Билл Гейтс. 11 сухбаттын 2 бөлүгү. Турмуш китебин, табият китебин окуй билүү жөнүндө. Турмуш китебин, табият китебин окуй билүү жөнүндө. Тарыхый адабий китептер турмуш китебинин миңден бир чагылышы. Табигый математикалык китептер табият китебинин миңден бир чагылышы. Адабий китептерди тандап окуй билүү жөнүндө. Дасторкон четиндеги университетте ата-энелер балдарга жалаң гана китептерде жазылган эмес, турмуштун өзүн китеп катары кабыл алып, ошондон сабак алууга үйрөтүү. Турмуш өзү миллион бети бар түгөнбөс китеп экендигин, ошол турмуш китебин окуй билүү, андан сабак алып турмушта өмүр жолунда пайдалана билүү жөнүндө тарбия берүү туура болот. Мисалы, эмгек процессин окуп үйрөнүү, жашоо процесси, адамдар менен мамиле — бул өзү дагы китеп. Айылда, шаарда, эл арасында туура мамиле кылып жашай билүү — бул өзү дагы китеп. Ошол мамиле процессинде сабак ала билүү, аны окуй билүү, ар түрдүү кесиптерди иштеп билим алуу жөнүндө, соода жөнүндө, турмуш тиричиликтин процессинин өзүнөн да китеп катары окуп, сабак ала билүүгө тарбиялоо зарыл. Мисалы, адамдар менен мамиле болгондо алардан адамгерчиликти, калыстыкты, тазалыкты, тууралыкты, ынсаптуулукту, ыймандуулуктун сабагын айттырбай көрүп, сезип ала билүү. Ал эми иш процессинде эмгек ырахатын сезип, ошондон сабак ала билүү. Эмгек өндүрүмүн жогорулатып, адамдарга кубаныч, рахат алып келип, ошондон сабак ала билүүгө тарбиялоо. Өмүрдөгү эң чоң китептин бири бул табият китебин көрүп, сезип, сабак ала билүүгө дасторкон четинде сухбатташуу. Табигат, тоолор, суулар, жайлоолор, ошолорду тиктеп туруп сабак алуу. Жылдын 4 мезгилинен да сабак алсак болот. Өз учурунда өз иреттери менен келүүсүн көрүп, ошондон сабак ала билүү. Жаныбарлардын жашоосунан сабак алуу. Мисалы, кумурсканын эмгекчилигинен сабак алуу, жылкынын сулуулугунан, арулугунан, күлүктүгүнөн, койдун канчалык бакса дагы көтөрө билүүсүнөн, уйдун түшүмдүүлүгү менен, музоосу менен бирге адамдарды багып, ушунчалык чоң жакшылыктарды алып келүүсүнөн, канат кагып, асманда учкан бүркүт чуңкарлардан, булбул куштардан, чыдамды, ташбакадан, бардык жаныбарлардан сабак ала билүү. Күндөн, асмандан сабак алуу. Күн ар дайым бир убакта чыгып, бир багыты менен батып, миллиарддаган адамдарга, жаныбарларга жылуулукту тегиз берүүсү менен мелмелжиген чексиз асмандан сабак ала билүү, чексиздикти, бардыгын көтөрүп, таза болсоң суудай бол, баарын жууп кетирген, күчтүү болсоң жердей бол, баарын бирдей көтөргөн дегендей, суудай тазалыктын сабагын ала билүү, жердей баарын көтөрүп, бардыгын өстүрүп, бага билүүнү үйрөнүү. Дасторкон четиндеги баарлашууда балдарга турмуш китеби ушунчалык чоң жана мазмундуу. Ал турмуш китебинин жанында биз окуп жүргөн тарыхый, адабий чыгармалар миллиарддын бир тамчысы экендигин айтып түшүндүрүү зарыл. Ал эми табигый математикалык, илимий, табигат китебинин миллиарддаган бир бөлүгү экендигин түшүндүрүү. Бул багыттын, сухбаттын эң башкысы балдарга үй бүлөдө турмуш китебинен окуй билүүнү, табигат китебин окуп, андан сабак алып, ошол табигат менен жуурулушуп, табигатка тете, табигатты сактап жашоого тарбиялоо, табигат китебинен сабак алууга үйрөтүү өтө чоң акылмандуулуктун, философиялык, терең мазмундуу сабак болот. Жарыгыңды чача бил. Икая. Бир киши шаарда дүкөн ачып, иши игиликтүү болуп, жылдар өтүп, шаардагы көп тармактуу дүкөндөрдүн ээси болот. Убакыт өтүп, ал киши картаят. Мал мүлкүн кайсы баласына мурас калтырууну ойлонуп, 3 баласын сынап көрүүнү чечет. Ал үчүн ар бирине 100 сомдон акча берип, ушул акчага үйүбүздүн чоң бөлмөсүн толтура тургандай бир нерсе сатып келгиле деп буйрат. Эң чоң баласы 100 сомго 2 бул саман сатып келди.
Бирок саманды канча сапырып салса да бөлмө толгон жок. Экинчи уул 2 жаздык сатып алыптыр. Аны канча ичин чачып тутса да бөлмөнүн ичи аппак болуп калганы менен толбоду. А сен эмне сатып алдың? Деди атасы 3-чү уулуна. Алгач акчамды майдалаттым да 50 сомун жетимдер үйүнө, 20 сомун кайырчыга садака кылдым. 10 сомун өтө зарыл деп сурап турган кишиге бердим. Калган 20 сомуна бир куту ширеңке жана 2 шам алдым деп шамдарын жагып столго койду. Жанадан бери саманга да, тооктун жүнүнө да толбогон бөлмө баш аягына чейин жарык боло түштү. Ошондо атасы: "Азаматсың, уулум. Сен мени туура түшүнүпсүң. Жашоодо акчаны аны менен бирге башка нерселерди да максаттуу жана пайдалуу колдоно билүү керек. Бул ишти сен колуңа алган. Өз жашооңо жарык чачканды үйрөнүпсүң. Эми башкаларга дагы жарык чач. Кумурсканы унутпа." Икая. Эмир Темир өзүнүн небереси жана ишинин улантуучусу Улукбекке тынымсыз бир окуясын айтып берет экен. Ал баян боюнча Саркарда Курасандын Сейистан акиминде кол башчы болуп жүргөндө жараланат. Аны баары таштап кетет. Катуу оорудан улам кыйналып, атына жете албайт. Достору саткын чыгат. Бир куураган дарактын астында жатып, жанынан кумурсканы көрүп калат. Кумурсканы буту жараланган экен. Бирок бутунун аксагына карабай ташка чыгууга аракеттенип жатты. Чыгып жатып кулайт, кайра аракеттенет, кайра кулайт. Ошентип акыры кумурска таштын үстүнө чыгат. Эмир Темир да ошол кумурсканы карап туруп жашоого бел байлайт. Кийин Улукбек да башына оор күн түшкөндө кумурсканы унутпа деп туруш экен. Эки адамдын жеңишке жетип, атак алышына бир аксак кумурска кандай таасир эткенин карасаңыз. 100 икая. Адабий китептерди тандап окуй билүү жөнүндө. Балдарга адабий китептерди тандай билүүгө, аларды кастарлап, баалап окуй билүүгө үйрөтүү. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары менен биргеликте башка кыргыз эл акын жазуучулары Зуура Сооронбаева жана башка көптөгөн акын жазуучулардын чыгармаларын таап, классикалык акын жазуучулардын дүйнөлүк классиканы окуп үйрөнүүгө чакыруу, дүйнөлүк классикалык адабий чыгарманын ар бир доорунан жок дегенде бирден китеп окуу, батыштын чыгармасынан, чыгыштын чыгармасынан окуп чыгуу бул өзү чоң маани экендигин балдарга түшүндүрүү. Мисалы, Кабуснааманы, Жусуп Баласагындын куталчу билимин сөзсүз окуп чыгууга балдарды чакыруу. Алишер Навои, Жалалиддин Руми, Бабур, Хемингуэйди, Шекспирди, ой гүлдөрүн, Залкар ой мурастарын, Нуржигит Кадырбековдун Япон кереметинин сырлары жана башка китептерин окуп чыгууга үндөө. Алгач ата-энелер өздөрү да жогоруда аталган китептерди окуп, балдарга үзүндү айтып берип, балдарды ошол адабий китептердин ичине алып кирүү. Жок дегенде ошол китептердин бир экөөсүн окуган балдар дүйнөгө болгон, адамга болгон, жашоого болгон көз карашы түп тамырынан өзгөрөт. Мына ушуларды билип, ата-энелер Дасторкон четиндеги университетте адабий китептерди окууга багыт берип, тарбияласа туура болот. Адамды акылдуу кылган эки нерсе бар. Бири окуган китептериңиз, экинчиси өмүрүңүздө кездештирген адамдарыңыз.